Чек-листти кантип жазабыз? Кайра эле Canva приложениясына киребиз. Бул бекер приложение. Анан эң үстүндө мына карасаңар, логотип, резюме, презентация баардыгы бар. Бирок чек-лист бул бир баракча, эки баракчалуу гайдка карана кичине бир аз азыраак, кичирээк эле болот. Ошондуктан мына резюмеге кирдим да. Мына бир баракчалык эле чек-лист кылып өзүңөрдүн курсуңардын темаларды жакшы кылып жаза алсаңар болот. Же болбосо кандайдыр бир ахватты көтөрүү үчүн 9 рекомендация деп өзүңөрдүн эмне билимиңер бар болсо ошолорду жазып бир нерселерди даярдап койсоңор болот өзүңөрдүн сүрөтүңөр менен. Мына карагыла кыздар, бул жактан биз азыр мына или меню жазабыз го, вот тамак аш, столовыйларга, чайханаларга. Ушинтип эле мына меню, мен обычно менюдан жасайм да. Вот плакат деген жеринде дагы бар. Мына карагыла, плакат кылып туруп, кандайдыр бир өзүңөрдүн марафон же бир эме кылган атсаңар ушул жактан алсаңыздар болот. Бекер марафон же бир нерсе деп жазып, ылдый жака элементтерди кошуп, өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү кошуп, темаңарды сонун кылып кошуп жазсаңар болот. Любой. Ал үчүн биринчи тезис деп коет, тетрадька даярдап алгыла, эмне деп жазасыңар. Эмне деп жазаарды билбей атсаңар, конкуренттерди изилдегиле, ана кайра эле анализ конкурентов, элдер эмне деп жазат экен, эл эмне кылат экен. Ошону көрүп, такыр идея жок болсо, ошону эле окшоштуруп турасаңар болот. Мына бул жакта добавить элементы деген бар. Бесплатный элементтерди кошсок болот. Ылдый жагында плюс белгисин басабыз. Сол тарапта фиолетовый. Анан добавить деп туруп бул жактан кандайдыр бир элементтерди добавлять этсек болот. Видео марафон болгондуктан по видеомонтажу видеокамера, SMM деп жазсаңар, SMMге таанык, маркетингге таанык кандайдыр бир эмелер чыгат тоже. Элементтер чыгат, камера, SMM жөнүндө лампочка же бир SMM деген инстаграмдын знактарычы. Будет проходить 3 дня, 3 күн болот, эмнелерди научишься и так далее, тому подобное. Ошо нерселерди жазсаң болот. Бул жака дальше монтаж научишься делать. Бул жака деген благодаря своим ушундай монтаж видео монтаж курсуна кошулуп үйрөнүп алсаң, сонун монтаж жасаганды үйрөнөсүң, сонун кандайдыр бир нерселерди үйрөнөсүң деп да, стористин ахваттарын көтөрөсүң деп прям результаттарды жазып койсо элдерге более понятный болот да. И мону үйрөнөт экем деп кызыгышат. Топ приложенияларды деп эми өзүңөр билесиңер да кыздар, өзүңөрдүн аккаунтуңарды да жазып астына датаны жазасыңар. Там 23, 24, 25 октябрь, же болбосо 2, 3, 4 ноябрь, өзүңөр эметип туруп анан ошого жараша жазасаңар болот. Же болбосо бул жака жөн эле марафон эмес, курсуңар жөнүндө жазсаңар болот. Обязательно жазап көргүлө кыздар. Курсуңардын темаларын деле ушул жактан вот резюме, плакат деген жерге кирип туруп эле жазсаңар болот. Необычный, красивый кылып. Мына көрдүңөр, Очень красиво получается. Цветтерди бул жактан менять этсек болот. Бул жактан плюсту басып туруп элементы деп туруп видео камера деп көрөлү. Видео камера дегенде могу про деп тургандары это платный версиясы. Биз бекер эле сонун бекер эле элементтердин баардыгын алып алсак болот. Вот. Телефон, сотка. Мына сотканын макетин кошуп койдум. Өңүн өзгөртсөм болот каалагандай кылып. Видео монтаж на телефон сыяктуу да, темада. Ошон үчүн ушундай болот. Вот. Жазап баардыгын жазайбыз. Мына копировать этип туруп бул жака эки жолу переносить этип тексттерди добавлять этип берсек болот каалагандай. Там бул жакта курстун, марафондун авторун жазсак болот. Белла Стелла, Кундуз Таштанова деп
өзүңөрдү кандай таанытып атсаңар ошол атыңарды жазсаңар болот. Никңерди катты чоң кылып жазып койсоңор болот. Бул жакта плюсту басып туруп өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү дагы кошуп койсоңор болот, специально чтоб өзүңөрдү реклама кылыш үчүн, пиар кылыш үчүн. Оңой, кыздар ушинтип туруп эле жазып эле анан мына сохранить дейбиз. Сохраняем. Ждем. X'ти басабыз. Сохранили. Вот. Он у нас все уже в галерее. Можно отправлять всем.